Бул жумада УКМКнын Кадамжай райондук бөлүмүнүн жана Бүргөндө аймактык бөлүмчөсүнүн кызматкерлери жаңы имараттуу болушту. Ошондой эле Атайын кызматтын Өзгөн райондук бөлүмүнүн жаңы курулган кызматтык үйлөрү пайдаланууга берилди. Маалыматка таянсак, республиканын аймагындагы УКМКнын бардык имараттары дээрлик жаңыланып бүтүп калды. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык, кийинки жылдан баштап бир дагы Атайын кызматтын кызматкерлери үйсүз калбайт. Бирок ошол эле учурда Атайын кызматка коюлган талаптар да күчөтүлөт. Өлкөнүн ички жана тышкы коопсуздугун камсыз кылуу үчүн биринчи кезекте мыйзамдуулук жана мамлекетке берилгендик менен кызмат кылуу зарыл. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев түштүккө болгон иш сапарында сөз сүйлөп жатып билдирди. Генерал-полковник Ош жана Баткен областына жасаган 2 күндүк иш сапарынын алкагында Каракулжа районунда 10 балалуу аксакалга жаңы үйдүн ачкычын тапшырды. Мындан сырткары бир нече социалдык объектилердин жана жолдордун курулушун текшерип, сапатына катуу көзөмөл кылууну жана белгиленген мөөнөттө бүткөрүүнү тиешелүү жетекчилерге милдеттендирди. Эске салсак, өткөн жумада Камчыбек Ташиев Чүй, Ысык көлдөгү иштердин жүрүшүн текшерсе, бул жума Ош Баткендеги аткарылып жаткан жумуштардын абалын жеринен көрүп чыкты. УКМКнын Баткен облусу боюнча башкармалыгынын 3-аймактык бөлүмүнүн имараты оңдоп түзөөдөн өттү. 18-сентябрда Кадамжай районунун Бүргөндө айылында жайгашкан аймактык бөлүмчө генерал-полковник Камчыбек Ташиевдин катышуусунда пайдаланууга берилди. Имаратта кызматкерлер үчүн бүт шарттар түзүлүп, кошумча курулуштар жүргүзүлгөн. Баары шарттар болуп калды. Баары шарттар бар экен, баары жакшы экен, значит, демек бул жерде жакшы кызмат кылышар керек. 2 жума болду, эң которуп кетти, жакшылап иштеген. Кухня кылып жаптык эсалар полностью. Шифонер проект барышатта. Ушул эле күнү УКМКнын Кадамжай райондук бөлүмүнүн жаңы имараты пайдаланууга берилди. Ачылыш аземине жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, УКМКнын ардагерлери жана Атайын кызматтын жергиликтүү башкармалыгынын өздүк курамы катышты. Камчыбек Ташиев куттуктоо сөзүн сүйлөп жатып, кызматкерлерди өз кызматтык милдеттерин так жана берилгендик менен аткарууга чакыруу менен аймакта жүргүзүлүп жаткан ыкчам иштердин багытына басым жасады. Республикабыздын бардык булуңмуштарында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин райондук, шаардык, облустук имараттарын барын куруп бүттүк. Буюрса, мына эң акыркысы эле ушул Кадамжай району калды эле, жана Кызыл Кыя шаары калды. Ушул экөөнү ача турган болсок, бүт республика боюнча 100% бардык райондук, шаардык бөлүмдөрдү, облустук башкармалыктарды куруп бүткөн болобуз. Эми Чүй облусу калды. Чүй облусуну мына дагы бир 10-15 күндө аны да ачабыз. Ошону менен баары бүтөт. Демек, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлерине бардык жерде республикабыздын кайсы бир райондорунда бар иштебесин жакшы толук шарттар түзүлгөн. Урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин алдыбызга койгон талаптардын эң негизги талаптарынын бири ушул болгон. Укук коргоо органдары, органы безопасности, органы судов и прокуратуры, главная задача – борьба с ОПГ. Я считаю, что в данный момент данная поставленная задача нашим уважаемым президентом с нашей стороны выполнена. Каким образом? Сейчас нигде, ни в каких территориях нашей страны нет ОПГшников. Если будут какие-то криминалы, мы ими жестоко будем бороться. Я хотел бы здесь официально обратиться некоторым остаткам или некоторым членам этих организованных преступных группировок. Особенно до меня доходит информация, что их все еще есть в Кадамжайском районе, городе Кызыл Кыя и городе Ош. Мы должны их принудить, чтобы они мирным путем перешли на нормальный образ жизни. Если они этого не будут делать, тогда мы в соответствии с нашим законодательством будем заставлять, чтобы они могли своим честным трудом, созданным со стороны государства, работать и жить во благо своей семьи. Если они этого не будут делать, тогда должны взяться вы, уважаемые сотрудники органов безопасности, органов правоохранительных органов, так, чтобы они могли соблюдать законов. В Кадамжайском районе есть такие моменты,
тем более вы как раз находитесь на границе с соседним государством. У нас здесь есть большой пункт, пограничный пункт, где этот пункт работает круглосуточно. Очень много людей переходит. Есть контрабандные грузы. Поэтому, уважаемые сотрудники, вы в этом плане должны принять свои конкретные меры. Кирпич зданияларын ичин карап көрдүк. Аябай сонун, жакшы, ыңгайлуу, бүтүн эмеректери, жаңы эмеректер, ар бир кызматкерге өзүнчө кабинет, өзүнчө эмеректери менен эс ала турган жайлары менен жасалыптыр. Бул дагы болсо биздин төраганын, бийликтин кызматкерлерге көрүп аткан камкордугу деп эсептеймин. Себеби мындан мурда 3-4 жыл мурда эле бизде мындай шарттар жок болчу. Ар бир райондордо эски имараттарда отурчу эле. Азыр эми ушундай жакшы шарттар курулган, түзүлгөндөн кийин талап дагы ошого карата күчтүү болот. Азыркы иштеп аткан кызматкерлерге кайрыларым, силерге көрсөтүлүп аткан ушундай камкордуктун, азыркы мезгилдин, учурдун талабын так аткарганга өзүңөрдүн чекистик наамыңарды бийик көтөрүп, эл үчүн, мамлекет үчүн дайыма ушул талыкпастан күч жүрмөн кызматыңарды аябастан иш кылышыңарды суранып кетем. Бүгүн ал эми УКМКнын Өзгөн райондук бөлүмүнүн кызматкерлери үчүн турак жай салынды. Жаңы курулган кызматтык турак 4 үй бүлөгө ылайыкташкан жана жашоо үчүн зарыл болгон бардык заманбап шарттар түзүлгөн. Президент Садыр Жапаровдун талаптарына ылайык келерки жылы УКМКнын бардык кызматкерлерине үйлөр берилет жана бир дагы үйсүз кызматкер калбайт. Бирок ошол эле учурда атайын кызматка коюлган талаптар да күчөтүлөт. Өлкөнүн ички жана тышкы коопсуздугун камсыз кылуу үчүн биринчи кезекте мыйзамдуулук жана мамлекетке берилгендик менен кызмат кылуу зарыл. Бул тууралуу Камчыбек Ташиев ачылышта сөз сүйлөп жатып билдирди. Даже жаңы жумушка кирген адамдардын кызматкерлеринин баарына үйлөрдү беребиз. Мамлекеттин бүгүнгү ушундай мүмкүнчүлүктөрү бар. Демек, мамлекетке ак кызмат кылуу бул мыйзамда, биздин мыйзамыбызда көрсөтүлгөндөй, биз ошону мындан дагы берилгендик менен чоң аткарышыбыз керек. Урматтуу кызматкерлер, мамлекетибизди сактап, мамлекетибиздин ичиндеги мыйзамдуулукту сакташтын негизги таянычы сиздерсиздер. Көпчүлүгү ушу Өзгөндө иштеп кеткен ардагерлер. Алардын айтымына караганда ушу 6-7 жыл иштеген кызматкерлер үйү жок, ушул жерде квартирадан квартирага көчүп, ушу совет дорунан баштап ошондо жашаган экен. Мына бүгүнкү мына кылып аткан бул камкордук, мен ойлойм, биздин ушул коопсуздук кызматынын кызматкерлерине күчүнө күч, демине дем кошуп, шарт түзүп, ушул өздөрүнүн кызматтык милдетин аткарууга чоң жардам берет деп мен сөз ишенемин. Саламатсыз, кандайсыз? Кандай жакшы, сол жакшы өттүрсүзбү? Мына сиздин урматыңызга алыстан болсо да ушу келип, ушул үйдү сизге атай тапшырып коеюн деп келдим. Рахмат, атарып келгениңе чоң рахмат. Кудайым ден соолугуңу берсин, узак өмүр берсин. Ушул сакалордун катарында бирге элем экен деп жоктогонуңа о дүйнө бу дүйнө ыраазымын балам. Заманың тынч болсун, үйүңө эзелге бакты талай болсун. Камчыбек Ташиев Баткен, Ош облустарына жасаган 2 күндүк иш сапарында Каракулжа районунда 10 балалуу аксакалга жаңы үйдүн ачкычын тапшырды. Чырмаш Молдаяровдардын 5 баласы ден соолугу жагынан мүмкүнчүлүгү чектелүү болуп, үй салууга чамасы келбей жүргөн. Мындан улам генералга жардам сурап кайрылган. Бисмиллахиррахманиррахим. Күлүш тапшырайын дейчи. Сиздин колуңузга тапшырайын күлүштү. Ошол жакшынакай болуп, балдар ушул жерден өсүп, ушул жерде той топурлары болсун, жакшылыктары болсун, сиздердин керегиңиздерге тийсин. Мына Молдаяров Чырмашакадын Нават сенин үйлөсүндө аябай чоң кубаныч болуп атат. Амин. Ошого жараша бүтүн мына Чырмашакадын тууган уругу, эли журту дагы баардыгыбыз чоң кубанып турабыз. Ошол кубаныч берген, кубанычты тартуулаган мына Кудай кааласа сезсиз. Кудай Таалам сизге кетпес бакыт кең пейил берсин. Амин. Узак өмүр чың ден соолук берсин.
дайым кызыр жолосунда болуп Алла Тааланын коргоосунда жүрүңүздөр. Мына казыр Садыр Нуркожоев баш болгон, өзүңүз төш болгон, каш болгон. Сиздер дайым бар болуңуздар. Ошо ниеттесеңер тилектериңиздерди кабыл кылсын. Сиздерге чоң рахмат. Калгандарын өзүңүздөр. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык Камчыбек Ташиев Ош Ноокат автожолунун жол куруу иштерин текшерди. Атайын кызматтын башчысы көпүрөлөрдүн жана жолдун курулушу буга чейин белгиленген мөөнөттө 30 октябрга чейин бүткөрүү зарылдыгын эскертти. Ошондой эле келерки жылдын планына Ош Баткен Разаков автожолунун 47-чакырымынан 63-чакырымына чейинки аралыгы киргизилип, келерки жылдын акырына чейин бүткөрүлүшү зарылдыгы кошумчаланды. 30 октябрда биз келип атышыбыз керек. Так, 30 октябрда келип атышыбыз керек. Баягы айтканда. Анан кийин эч кандай жылдырбагыла сроктору. Днём и ночью работает. Тем более күн бар. Азыр күнү-түн иштеш керек. Акчаңыз бар, туурабы? Акча бар. Проблема жок. Рабочий сила есть, техника есть. Только надо работать. Бүтүрүп, асфальтты салып, полный кылып, сонун кылып, красиво кылып туруп, анан ушул жерде ашышыбыз керек. Ушул тапта Ош облусунда өзгөндөгү айланма жолдун курулушу дагы кызуу жүрүп жаткан мезгили. Жолду бүткөрүү мөөнөтү 30 октябрга көрсөтүлгөн. Камчыбек Ташиев айланма жолдун курулуш иштерин текшерип, куруучу компаниянын жетекчилерине жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө жолдун сапатына көңүл бурууга жана белгиленген мөөнөттө бүткөрүүнү тапшырып, жолдун маанилүүлүгүнө токтолду. Ошонун тестированиясынын ноябрдын аягында атат да, мен ошого тестировать этип адамдарга обучение кылып үйрөтүп бергенбиз. Анда сиз ноябрда бүтүрөсүз. Тестировать эткенди деп атат да, мында баягы өткөнбөй. Жок, элди качан мына жол кой бересиз? Ноябрдын аягында кой беребиз. Ноябрдын аягында болот экен. Анда сен 3 октябрь деп атасың. Жок, мен жолдун негизи бүтүшүн айтып. Жолдун ачылышын айтып атам. Ачылышы ноябрдын аягында. Значит, жолдун ачылышы мына дагы бир жыл айтайын. Ноябрдын аягында. Мына өзгөн айланма жолунун ачылышы ушул жылдын ноябрдын аягында ишке берилет. Айланма жол ноябрь айында элдин пайдалануусуна өткөрүлөрү маалымдалды. Учурда жол куруу иштери 80% аткарылган. 14 чакырымга созулган трасса 4 тилкелүү болуп, эл аралык стандарттарга жооп берет. Мында Кара Дарыя жана Жазы Дарыя көпүрөлөрү жайгашат. Кара Дарыя көпүрөсүнүн узундугу 200 метр, турасы 24 метр болуп, унаалар үчүн 4 полосалуу жол болот. Ал эми Жазы Дарыясындагы өтмөктүн узундугу 96 метрди түзөт. Бүгүнкү күнгө 80% тегерегинде жумуш бүтүп калды. Жер иштери дээрлик бүткөн, трубалардын курулушу, жанагыдай путепровод деп коет, гофра металлдан жасалган, Россиядан алып келген 8 дана. Анан мал жаныктарды айдап өткөн өтмөктөр бар 4 дана, ошолордун баары курулуп бүткөн. Азыркы кезде асфальт төшөө иштери жүрүп атат. Биринчи катмардын асфальт төшөө иштери 55% тегерегинде бүтүп калды, экинчи катмар 25%дай. Ошол иштер азыр өтө мындай тездикте жүрүп атат. Анан бул жолдо 2 көпүрө каралган, бирөө ушул биз турган Кара Дарыядагы көпүрө узундугу 200 метр. Бул көпүрөнүн балкалары монтаж болуп бүтүп, үстүндө стяжка деп коет, бетон куюлуп атат. Бул ошол балкаларды бириктирген. Бул жумуштар буюрса жакын күндөрдө бүтөт, анан асфальтын жасайбыз. Мындай барьерный ограждение, баягы коопсуздукту камсыз кылчу ошолор курулат. Жазы Дарыясында бир көпүрө курулуп атат. Анын бул көпүрөдө болсо бир опораны свайларын кагуу иштери жүрүп атат, калгандары бүткөн. Балка монтаж жумуштары да жүрүп атат негизинен. Камчыбек Ташиев жергиликтүү тургундар менен да жолугуп, көйгөйлөрүн угуп, тийиштүү жетекчилерге тапшырмаларды берди. Натыйжасынан чоң машиналар үчүн жолдорубуз ашык болбой экен. Таптакыр болбой экен. Сизден суран ушу 6-7 километр жолду өзүңүз көзөмөлгө алып берсеңиз. Мидраска айтабыз аны. Сиз да жардам бергиле, макулбу? Жардам берип ошо бүтүрүп беребиз. Ошо жолду кара берсеңиз, өзүңүз көзөмөлгө алсаңыз. Мен кара берем. Ол жактагы тегеречтик дарактарды эккен. Сону эккени да бар, Чынар тараптарды чоң. Мындан сырткары Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айылындагы Кекилек учар участкасына барып, зыярат кылуучу жайда Куран окулду. Кекилек учар участкасында 1900, 1930, 1955 жылдар аралыгында массал көмүлөр орун алган. Аталган жайга ушул күнгө чейин алыс жакындан зыярат кылганы келгендер көп. Мындан улам эстелик мемориалдык комплекс куруу пландалган. Жагы Каракулжа, Өзгөн, ол жагы ушу Карасуу, Мокаттан бери ушул жерде болгон да, баары ушул жерге алып келишкен. Ош, Жалал Абад негизинен ушул жерде болчу. Ушул жерде көптөгөн адамдар ошо каза болуп, көптөгөн адамдар өлүп кетти.
Зыярат кылуучу жайды оңдоп түзөө иштери октябрь айынын аягына чейин бүткөрүлөт. Бул боюнча генерал полковник Камчыбек Ташиев жергиликтүү бийликке тиешелүү тапшырмаларды берди. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.